Эгерде чындап териштип келсе, көп дагы былыктар бар. Мен просто буларды айтуудан азыр менде тастыкталбаган информация болуп атат. Мага тастыктап берем деген кишилер азыр отурган кызматынан коркуп, эртең жумуштан алып салса семья багыш керек алар дагы деп коркуп атат. Бул жерде таяк жеген, күйөө бала, коррупция бар. Кимдердин арасында, кимдердин ортосунда? Бул ошол азыркы мыйзамсыз үй алып аткан офицерлер менен төраганын, чегара кызматынын төрагасы Шаршеев Уларбек менен полковник Сатимов төраганын орун басары, жилищный комиссиянын председатель, ушулардын арасында бирдеме бар. Просто так жөндөн эле мени 3 жылдан бери ушинтип эзип келатат. Мен ушул случайдан баштап. Ушул случай менен мен ТКМБга да жазгам, семьям да жазган, президентке Садыр Нуркожоевичке да семьям да жаздым, мен да өзүм жаздым, генеральный прокуратурага да жаздык. Бирок мени эч ким кабыл албай атат. Бирок бүгүнкү күндө документти жасаган үчүн, тууралаган үчүн, кандай десем, подделка документ, иш козголуп, аскер прокуратурасында турат азыр. Иш башталып элек. Кимге карата? Бишкек гарнизондук прокуратурасында. Кимге карата козголду эле? Ошондо чегара мамлекет жок. Чегара мамлекеттик чегара кызматынын турак жай комиссиясынын үстүнөн иш козголгон. Ал жерде 10 киши бар. Мен азыр силерге протоколдорду да көргөзүп берем. Өзлөрү 247 положение менен постановление правительства 247 постановление правительства берген жообунун барында үйдү бөлдүк 247 постановление правительства деп жазып берип атышат мага. Ошол эле постановление правительства да жазып турат. Протоколду утверждайт өзлөрү жазган дагы ошол негизинде өзлөр положение разрабатывать этип алган. Ошондо жазып турат. Протоколду утверждайт председатель пограничной службы деп жазып турат. Шаршеев утверждайт этиш керек. Ошол 18 жылдан бүгүнкү күнгө чейинки протоколдорун бирөөнү да Шаршеев утверждайт эткен эмес. 22 жыл мен нарында кызмат кылдым, Караколдо кызмат кылдым, центральный аппарат жерде кызмат кылдым, Ошто барып кызмат кылдым, чегара кызматынын талаа түзүндө жүрүп, мен ушул азыркы көргөн чегарачылардын көргөн күнүн көрүп кызмат өтөдүм. Мен ошол дес соолугумду алдырдым. Мен ушу бөйрөгүм жарабай калганын билбей жүрдүм акыркы. Мен качан приступ болуп жыгылып, скорый келип үйдөн алып кеткенден кийин гана билинди мен бөйрөгүм жарабай калганын, бир бөйрөгүм. Да жакшы вовремя экинчи бөйрөгүм өтүп кетпептир. Мамлекет ушундай Анан мен айтат да мамлекетке, мынакей Садыр Нуркожоевич биздин президентке Камжыбек Кыдыршаевичке айтат элем. Азыр выступать эткен жердин баарында айтып атышат. Адамдын укугун биринчи очередке коебуз деп. Менде укук жокпу үй алууга. Мен экинчи группа майып болуп пенсияга чыгат, менде укук жокпу. Эмнеге Шаршеев менен Сатимов чечкен кишинин укугу бар үй алганга. Менин укугум жокпу.